Бул жакта буюрса билимдүү жаштар жаркын келечек деген бир интеллектуалдык оюн уюштурайын дегенбиз. Ошол жакка келдик. Парызга ийгилик буюрса. Жүрөгү таза жаштардын тилегин бере, жакшы күн келе, ишеним керек. Алдыга сүрөп, алдыга бириңди бири, алгыла терең билим, арман кылбай кийин. Айтам жаштарга, бешиң баса таш жайнак, жөнү жок сүйлөп, жөн эле мактанба. Силер элдин келечеги үмүт жагыла, демиңерге дем кошкону ырым жаңыраак, четтен эмес. Асабасын бийик алам кыргыздын. Биз топтун атын Манас деп койдук. Манас деп койгонубуздун себеби бул азыр биз кийип турган ак калпагыбыз, урпа желегибиз Манас атабыздан бизге мураска калган. Ошондуктан топтун атын Манас деп койдук. Сүрүп жашады. Желегин жана ыйманын калкыбыз бекем сактады. Биздин команданын аты Акшумкар. Мен Эшенал Светбаевдин орто мектебинин 11-классын окуучусу Эшенал Корозбек. Акшумкар командасынын капитаны. Топ мүчөлөрүн тааныштырбак. Ниязов Ислам. Айтып баштайын сөздүн башын, кантип бузам бабалардан калган салтын, баш ийип таазим кылам мен силерге. Ассаламу алейкум кыргыз калкын. Ассаламу алейкум ата бабам Чыңгыз балдары, Манас ата 40 чороонун андары, достчулукту ынтымакты чындаган ак калпактуу майрамыңыздар куттуу болсун. Жүрөгүмдө кыйлаган кыргыз каны, өзөгүмдө ойногон кыргызчаны, төрөлгөндө Манас менен оозанган. Айтып келдим ордого саламымды. Жарык дүйнө жашоо чачып тургандай, жан дүйнөнү кошо берип жаткандай, тарбияны сабаттыкты билдирет, учурашуу ак ниеттен ыргалып. Ак калпактуу кыргызмын, асмандагы жылдызмын, башымдагы калпак менен баласымын кыргыз. Бул жашоодо канып канбай кумарым, бартагыла ак калпакты сурарым. Ошондуктан мен 5-март күнү ак калпакты майрам кылып турамын. Урпагы сырды караткан, убакыт учкун канатчан, аппак бийик калпакты атабыз кыргыз жараткан. Башыма кийген ак калпак, тиеттеп бизге кереги, жердеги жети атанын калтырган бизге белеги. Балпай ишип аталар, бакай кал, ак кар жатса тоолордо, бийиктигин билдирет, калпак кийген атанын ыйыктыгын билдирет. Бартаптайын кийели, алмаштырбай кирдетпей, жашай берсин ак калпак. Ала тоонун борунда акыл кыргыздар ак калпагын кийишкен. Ак калпагы кыргыздын, ак жүзүндө нургуздун, ак кар баскан тоолору, ак нурундай жылдыздын. Башында кийген ак калпак кылымдарды карыткан, аздектеп дайым кийели. Ушул өтүп аткан конкурстун темасына жараша баары плакаттар чагылдырылган, жана берилген. Ушундай эле турган биздин Акшумкарыбыз, бул колунда турган шумкар, бул биздин командабыздын символу эсептелет. Жана ушундай эле желек бул кыргыз элинин эгемендүүлүгүнүн жана эркин экендигинин белгиси. Жана ошондой эле биздин ак калпак, бул ак калпак кыргыздын улуу бир байлыктарынын катарына кирет. Бул ак калпакты кыргыз уулунун ар бир кийип жүрүү милдеттүү. Асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бил, калпак кийген кишини көрсөң кыргыз деп бил. Шумкар бул биздин Кыргыз Республикасынын гербинде көрсөтүлөт. Жана Шумкар Кыргыз Республикасынын эң жакшы, эң наамдуу медалы, Баатыр медалында дагы көрсөтүлгөн. Бизди Кудай колдосун. Айылдым аты Бейшеке, туулуп өстүк биз анда, азыр окуп жатабыз, мектебиз Айтмамбетов атында. Биздин команда Эгемендүү Кыргызстан, биз Темиш Айтмамбетов атындагы орто мектебин 11-классын окуучусу, Байсалбеков Меджар, Айтышулу Раушан, Анарбеков Алмазбек. Ассаламу алейкум замандаштар, ар намыстуу кызыккан атаандаштар, көчмөн кыргыз элинин көчүн алып, кошул биздин катарга. Кана Мурас командасынын топ башчысы Бүйбеков деген Манас ата калтырган бул береги,
bereli. Ay, eline diyen keregi. Oy, urpaklar üstün beregi. Jet atanın atılışı qanday? Bu suroğunun cevabı biz keyin qanday qilib javob beringizlar? Ay, жүрегім атлап бергізсен еліңе. Oy, gülдөтүп булак болуп бер жериңе. Ay, күч кошуп элдин демине. Oy, алдыга умтул демине. Muratlarning hükümetine açan hakkava yolu sayıcı olarak kaldı. Ama defolu yürüdükçe modern Muratların hükümetine açan hakkava mal düzenli sürece hüküm doğrusu sana başlaması bu buyur dayımdan doğru yolun düzenli modern Muratlar hükümetine hakkava Kolunda uyumda manasep oldu. Qayсы жылы атталган. Арасында конкурстарды уюштуруп атасыздар. Сиздер уюштуруп аткан конкурстардын арасында жеңип келип атат, башка болуп атат. Биздин максат ушул жаштарды активдүүлүккө чакыруу. Андан тышкары ушулар менен мисалы ушул окуучулар менен сүйлөшүп, бир аз диалог кылып, булардын билбеген маселелери болсо, же кызыккан суроолору болсо, же биз менен ушинтип кызматташып иштешем деген жаштар болсо, биз ошолор менен иштешейли деген. Ушул райондук деңгээлде мындай группа түзүп, команда түзүп, айылда мисалы окуучулар арасында эмне көйгөй болуп атат? Айылдын өзүндө мисалы көргөн, тазалык багытында көйгөй болуп атат. Балким бир спорттук жактан өзүбүздүн физикалык жактан өзүбүздүн күчүбүздү көрсөтүп, өзүбүздүн келбетибиз балким башкаларга салыштырмалуу өсүп өнүп аткан чыгар. Ал биздин жан дүйнөбүз ашказаныбыз тойгону менен башказаныбыз тойбойт мүмкүндө. Ушундай бир жаңы башкача муун калктанып келатты да, мен өзүм кээде коңшу мектептерге, өзү мектеп негизи жободо саламдашууга баа берүү деген пункт жок болчу. Бирок ушул жердеги эжектерге, окуучуларга баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Айрыкча ошо Акынбеков орто мектебинен келген окуучуларга да эжектерине терең ыраазычылык. Ушундай катуу даярдык менен келипсиздер. Андан кийин бул 3 тур боюнча кээ бир учурлар болду. Жооптордун 50%, 30%, 70% туура эмес болуп калган учурда биз 0,5 деген упай берип аттык. 50ден жогору болуп калса 0,5 берип, эгер толук жол туура болуп калса 1 упай берип аттык. Андан кийин бул жакта агайыңар байкеңер айтып кеткен эле, бул жаштар борбору силердики, Кара Бура районунун жаштарыныкы. Баарыңыздар келип ушул жерде өзүңүздөрдүн оюңуздарды, өзүңүздөрдүн каалооңуздар эмне иш-чара өтөбүз, китеп окуйбузбу же спорттук Милбек байке буларды баардыгын айтып кетишти, кандай иш-чаралар өтсөк болот деген. Ошонун баарын айылда отуруп деле мисалы үчүн өзүнчө группа ачып алып, ошол жакта талкуулап, ошонун негизинде келип Милбек байкелерге бул биздин Кара Бурада сатыбыз тилек деген Самыралиев, Мамыралиев ошо кайрылып, ошол менен биргеликте райондук башкармалыктарда райондук акимге, айыл өкмөткө кайрылып, чоң иш-чара өтсөңөр болот. Мектептен тышкаркы иш-чараларды. Анан кийин 1-2, 3 деп орундарды белгиледик. Жалпы жыйынтык менен. Анан кийин адан тышкаркы дагы ыраазычылык каттар менен да сыйлап кетебиз. Бүгүн өз билимиңерди, өз деңгээлиңерди дагы ич-чара өзүңөр текшерип алдыңар. Кандай гана жерге барбасын, эмне суроолор боюнча дагы бир аз маалымат алып калдыңар деп ойлойм.
Бүгүн биз эми калыстар тобуна жалпысына негизинен кыйын эле болду. Калыс баалаганга аракет кылдык. Мына биздин калыстар тобунун төрагасы айткандай эле баары бир берилген жоопко мындай баалоо бердик да. Анткени мисалы үчүн алып туруп эле мунун бирөөсү туура эмес экен, мунун экөөсү туура эмес экен деп калтырып койбостон, ошол жасаган эмгегиңерге, жазып берген мээнетиңерге карап туруп бааладык да. Росбеков мектеби Акшулпак командасы 10 упай менен Бразил таптылар. Kol çalar. Kuboksuz. Бүгүнкү конкурска 3-орунду алып катышкандыгыбыз үчүн өтө сыймыктанып жатабыз. Мектептин тарапынан 3-өбүз тандалып келгенибиздер өтө чоң биз үчүн сыймык болуп турат. Ушул конкурска даярдап келген Гүзат эжекебизге да чоң ыраазычылык. Өзүбүз Асламов мектебинин ичтимак айылынан келгенбиз. 9-класстын 10-класстын окуучулары болобуз. Келечекте да ушундайлар көп боло берсин. Балдарга ийгилик каалайбыз. Конкурс ошо достор, мынакей кенч командасына ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө анткени мынакей кыргыздын оюулары өчүрүлгөн, өзгөчө форма кийип келип, ак калпакты даңазалап, туу күнүн даңазалап келип берген ушундай окуучуларга ыраазычылык билдиребиз. 3-орунга мынакей бул жакта китептер тапшырылды, бактылуулук формуласы деген чоң ажы устазыбыздын. Андан тышкары мынакей ушундай диплом тапшырылды. Бар болуңуздар, ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Кийин конкурстарга да буюрса келиңиздер достор. Чоң рахмат. Мына бул жакта 2-орунду алган Чоң Карабура айылынан келген Акынбеков мектебинен кийин Акшумкар командасы 2-орунду алып отурат. Өзгөчө мына бул жакта мындай ак калпакты алып келип, мындай желектерди алып келип, мугалимдерине өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Ушул мектептин мугалимдерине даярдыктары сонун экен. Келиңиздер, 2-орун алышыңыздар менен ой пикир бөлүшүп коюңуздар. Чоң рахмат. Конкурсума аябай абдан жакты. Себеби дегенде тарых менен байланышкан. Себеби тарых менен байланышканды биздин Кыргызстан тарыхы өзгөчө мааниге ээ болгон. Себеби Кыргызстандын жок. Себеби мисалы үчүн тарыхын билбеген эл келечегин билбейт дегенде, мисалы тарыхка басым жасалган үчүн мага жакты. Ошол себептен бул конкурс жогорку деңгээлде өтө деп ойлойм. Биринчи жолу болсо дагы 2-орунду алдык. Топ мүчөлөрү топ башчысы разычылык билебиз жана бизди дайындаган
тарих мұғалімі, тарих мұғалімі берген, тарих сабағынан берген Анаркул ағайымыз бар. Жеке үсменен, Амақан жеке үсменен Анаркул ағайымыз бар. Шәлен университетінде дайындаған. Ondan razıyız. Чоң рахмат, құт болсын. Ураныңыздарды бері айтып қойыңыздар. Соның ұраны айтып отырсыздар. Келіңіздер. Kırgız деген кемөзү, айбатты куш ташты жараттын өзү, жүрөгүндө жанып турган оту бар, кыргыз деп ак шукардын бир өзү. Бар болуңуздар, чоң рахмат. Құттықтайбыз. Өзгөчө мұғалімдеріне даярдап келген. Бұл жақта жалпы команда болып келишкен екен. Чоң рахмат, құттықтайбыз. Бүгін билимдүү жаштар жаркын келечек аттуу интеллектуалдык оюнда биринчи орунду алган Бакыян айылынан келген Эшеналов Сейитбек атындагы орто мектебинин окуучулары турат. Топ башчысына сөз берели, келиңиздер. Кандай болду оюн тууралуу, жеңиштин даамы тууралуу бир аз ой пикир бөлүшүңүздөр. Бүгүнкү ушул Калпактын Кыргыз Республикасынын туулган 30 жылдыгына арналган ушул иш-чара болуп өттү. Негизинде биз өзүбүздүн алган билимибизди сынаш үчүн жана ошондой башка айылдан жана башка мектептерден келген окуучулар менен билим алмашуу, ошондой практика түрүндө иштөөчү максатында жана ошондой эле бүгүнкү иш-чара эң деп эсептейм. Себеби ошол катышуулар деле бизге ошол жардам берген мугалимдерге, биринчиден эжекелерге ыраазычылык билдирип кетким келет. Андан кийин бүгүнкү күн уюштуруп жаткан уюштуруучуларга негизги жеңишти жеңебиз деп деле ойлогон эмесмин. Чынын айтканда ошол даярдык өтө деле жакшы болгон эмес. Ошол жеңиштин даамын татамдыр. Мындай чын ойлогондой эмесмин да. Анан жоопторун угуп келаткан ушунчалык жүрөктөр коркуп жүргөн башкача сезимдер болду. Ошол биринчи местаны алганда өтө башкача сезим. Мисалы мындай мынчалык биринчи орунду алганда мынчалык өтө сүйүнгөн эмесмин. Мен үчүн да сыймык болду да. Өзүбүздүн айылыбызды жана ошондой мектебибиздин атын чыгарышты ушул өзүмө сыймыктап эсептейм жана ошондой эле катышкан бардык окуучуларга жакшы сабак болду деп ойлойм. Азаматсыңар, ийгилик каалайбыз мынакей. Бул жакта биринчи даража орунду алган үчүн диплом, андан тышкары бизге ушундай кубок тапшырылып атат мынакей. Карабур району Карабур айыл өкмөтүнүн 3-май Кыргыз Республикасынын туу жана 5-май Акалбак күнүнө карата аймактык интеллектуалдык таймашты биринчи орунду ээлеген үчүн деген. Ошол мына досторду буюрса куттуктайбыз. Азаматсыңар, билим деңгээлиңердин арты менен ушул нерсеге жетишип атасыңар. Албетте мугалимдериңерге ыраазычылык, силерди даярдаткан. Ошол ийгилик каалайбыз. Буюрса интеллектуалдык таймашты жыйынтыкталдык. Уюштуруучулар кетип атабыз. Бүгүнкү аракеттерден келечек бар.